Кутмандуу таң, урматтуу достор. Эртең менен туруп соц тармактарды ачып, Facebook баракчамы ачсам, кечинде аябай ызы чуу болуптур. Мен билбей калыпмын. Борбордук шайлоо комиссиянын астында, имаратында чоң скандал болуптур. Көрсө, мен чөө жайын сураштырып, ошол жерге катышуучулардан сураштырсам, көрсө кече 24 августта силер билгендей эле, мына шайлоого катышуучу партиялардын каттоосу кече 18:00 чейин өтүш керек эле. Көрсө 18:00 кийин реформа партиянын өкүлдөрү, мүчөлөрү ошол жерде карап турушса, имараттын астында 18:00 кийин бир партиянын өкүлү чуркап кирип каттоого тапшырыптыр. Анан ошону көрүп калышып, эмне үчүн 18:00 кийин каттоого алып атасыңар деп шайлоо комиссиянын мүчөсүнөн Кайрат Осмоналиевден сураса, ал киши айтыптыр, 18:00 бир Кыргызстан партиясы каттоого тапшырды деп. Жок, 18:00 эмес, 18:00 кийин тапшырды деп журналын карашса, ошол жерде активисттер, реформа партиянын мүчөлөрү 18:01 катталды деген жазууну кайра үстүнө басып 17:59 тапшырды деп ошол жерде кабыл алган киши жазыптыр. Анан буну баарын Facebook'a чыгарып, ызычу көтөрүшүп, түнкү саат 10-12 чейин ошол жерде жүрүшүп, аябай скандал болушту. Анткени мыйзамда даана так жазылып турат. Шайлоого катталуу убактысы 18:00 чейин деп. 18:00 кийинкилерин баарын каттабаш керек эле. Буну мыйзам бузуу деп эсептейбиз. Анан мен мына жарандык коомго да айтат элем, урматтуу жарандык коомдун өкүлдөрү, башка партиянын мүчөлөрү, биз азыр бекем туралы. Мына Кыргызстан партиясы баарыңар билесиңер. Бул баягы олигарх, Шаки Алка олигархтын партиясы. Ошонун составында талапкер болуп, мүчө болуп, жана Кыргызстан партияны эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанды уят кылган Макалё, Маяна, Сексалю деген каймана аттары бар талапкерлердин списогунда жүрөт, көрдүңөр. Ушулар олигархтар, коррупционерлер, Кыргызстанды уят кылган чала сабаттуулар, двоечниктер, ушуларды шайлоого катышпаганга биз катыштырбайлы. Анткени булар мыйзамды бузуп, каттоого өтүп алышты. Эми бүгүн азыр сүйлөштүм активисттер менен. Жарандык коом шайлоо комиссиясы түзүлөт экен, ушул тууралуу. Ушул боюнча биз да ушуга катышалы. Мына Чоң Казак кыймылы дагы, партиясы дагы биз ушуга катышабыз. Мен баардык активисттерди чакырат элем. Баралы БШКнын астына талап кылалы. Булар мыйзамды бузса, буларга боло береби? А бизге ошогондорго, майда партияларга, крышасы жок партияларга, олигарх эмес партияларга эмне эскертүү бере бересиңерби? Ушинтип бизди мындай шайлоого жолотпогонго аракеттерди кылып атасыңар. Мына олигархтардыкын баарын эле кечиксе деле, ката жазса деле баарына аларга боло берет экен да. Ошого биз жарандык коом бирге болуп, бүгүн БШКнын борбордук шайлоо комиссиядан талап кылабыз. Мына ол Кыргызстан партиясы, балким мындан кийин да катталган партиялар болгондур. Аны дагы изилдейбиз. Анткени билесиңер, буларга мыйзам уруу ойнобойт экен, олигархтарга. Көнүп алышыптыр 30 жылда калагандай шайлоону өткөргөндү. Бирок жарандык коом ойгонду. Мына реформа партиянын жигиттерине рахмат. Бизди көзүбүздү ачып берди. Эми Чоң Казак жана башка партиялар болуп, биз ушу силерге көмөктөшүп, комиссияңарга дагы катышабыз. Баардыгыңарды мына мыйзамды талап кылабыз. Рахмат.